Бүгін интернет қарап отырсам, Россияның көп шаһарларында арылар кырылып атат да. Ары кырылганда көбүнчө жанакы солнечный батарея койгондон ориентировкасы жоголуп атат. Анан кийин бир поляларга дары чачкандан ары кырылып атат. Ары жоголгондон кийин 2 жылдан кийин адамдар жок болот деп айтып атат да ученыйларчы. Бизде солнечный батарейкаларды коюп атат. Мен каршы эмесмин, бирок ээн талаалар болуп коюлат. Таш, чөл, токой жаратылышка жолот боло. Солнечный батарейка деген күн эметкенен ал арын ориентировкасын жоготот. Ориентировкасын жоготуп коет. Бул угроза да экологический бедствие калып келет. Эми ошол эле калды эле. Негизи Венесуэлада жер титиреп карасам, Лукашенконун үйлөрү аман калыптыр да. Мен бүгүн ойлонуп атам, Томбайдын үйлөрү аман калабы же Лукашенконун үйлөрү аман калабы депчи. Советский методика, түшүнүп атасың, советский методика. Мына Россияда активисттер башкара туруп аябай көбөйүп кетти. Жана туберкулез деген оору менен ооруп, уже 5000 деп аюулар ачыш керек болот. Аны эч ким жебейт, аюу семирбей калган. Көрдүңбү? Логика жок. Жалаң кыйкырып лжепатриоттор, лжеэкологдор бүт бааны талкалап. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эч кандай опытты наспарт деген салбаш керек. Эч кандай, анткени пастилдоз менен ооруп атат, эхинокок менен ооруп атат. Уларлар болсо паразиттен нематоддан кырылып атат, кейкиликке ооруп атат, токойдун баары бактерия, грибок, непарный шелкопред, страшный. Эгер ошо оорулар заповединде наспарттан чыкса, ал автоматически статусун жоготуш керек. Антропогенный фактор, адамдар кириши керек. Мына Монголия сууга охотаны жаап койдулар, чума чыкты, берки Бурятиядан чыкты, Казакстанга жетти, бизге аз калды. Биз азыр эле өзүбүздүн жерибизде ачактар бар чума. Мен бир жылдар токтотком ошо ачакты. Бизде болсо мына кече охотничий конкурс болуп элдер өттү, бүгүн болсо прокуратура уруксат бербейт деп Минприрода сууга уруксат бербейт. Суурдан вот чума чыгат. Жердин баары эрозия болду, контролдон чыгып кетти кыргыз элим. Биздин Минприроданын министринин жумуштарын алыш керек. Кайда барсаң жанакы котолошкон кочкорлорго август ноябрь айында куутка кирлерде витамин берип, валгутил берген. Бүт баары возбужденный, монтип сүйлөшөт. Түмүлөр дүүлүккө кочкорлор эчтеке чечпейт, эчтеке чечпейт кыргыз элим. Алар специалист эмес. Кайсы бир кишилер келди, специалисттер эмнеге мындай тупойлорду алып келип атат билбейм. Тупоизм басып кетти да. Реальный природага күйгөн киши жок. Мына мен могу тоолордун баарын 5 бактан анай салып алып бердим. 5 өтө подтвержденный оорулуу болуп чыкты кыргыз элим. Токойдун баары карагай, сасна, лиственница, четин, тал бүт өлүп атат. Каражыгач эч кандай реакция жок. Өкмөткө кат жөнөттүм, Адылбек Касмалиевдин алып жүрөт деп кат жөнөтсөм, иште кат түшүрдү. Комиссия менен текшергиле. Мен фактыларды берип атам. Комиссиянын жыйынтыгы. Зачем кайра комиссия? Аппарат президент, өкмөт башчы. Мен тиркеп атам айда лабораторный менен анализди. Мына контролго алгыла. Жок да комиссия. Комиссиядан эч күз келет, айланайын. 1-2-3 жыл эле калды. Мен те коркуп атам жаратылышта. 2-3 жыл эле калды. Жаратылыштан ажырайбыз биз. Кыргыздар жаратылыштан ажырайбыз. Аюу аябай көбөйдү. Тоонун баары аюу. Аюуда оору келет. Каманда көбөйдү. Камандарда оору келет, свине кирип бир заматта кырылат. Бул Минприродун айтып атпайм, эчтеке чечпейт. Оготуп шылтаган прокуратура, жаман көрсөткөн прокуратура, прокуратура генерал прокурордуна жаз, моундай кылам десе ал деле макул болот, ради будущий Кыргызстан үчүн. Сууга сезон ачылды, бир да сууга бербейт. Биз коркобуз, прокуратура бизди жайлайт дейт. Өзүңөр несовершенный закондор кийирип алып, анан бирөөнү шылтап коюп отурасыңар, опыты деген вообще токтош керек уже. Опыты деген вообще жоготуш керек. Мына Аксайда арпада 2 жерде опыты кылды. 2 кишини опыты кылып, бирөө развод кылып кетти, экинчисин калтырды да.
Ал өздөрүнчө бир охотчу хозяйствого санкция киргизип атышат. Экономический санкция кылып бирөөлөрдүн бизнес рейдерский захват болуп атат да. Аны чүңүн иши жок. Аны разбираться керек. Кааласа опытты кылып, развод кылып берсе опытты кылып, значит акча коррупция бу жерде дагычы. Айтор кыргыз элим, мына мен Венесуэланын үчүн айтып атам. Венесуэла жети тиреген советский методика сактап калды. Казыр Испания, Италия бүт дүйнө советский методика менен иштейт. Жаратылыш боюнчачы. Охота индустрия, жаратылыш бүт бар. А бизде что-то лжепатриот, лжеэколог, лжеблогерлер басып атат да. Анан кийин мойну бош министрдинчи. Өкмөттүкү деле ээрчиме. Кайсы блогер айтып койсо, же бирөө айтып койсо, ошону ээрчит. Өзүнүн туруктуу позициясы жок. Айтып атпайбы, которушкон кочкорлор дүүлүккөн, талпа болуп келишет болду. Эчтеке чечпейт. Мисалы Токмокко ыйгарым өкүл келип атат, талпа менен келет. Келип кеткен жердин баары ыйлаган эл. Булар эчтеке чечкен жок. Эчтеке. Элге жакын болуп, элдин көйгөйүн чечкен ордуна бизнесмен, байлардын интересин коргоп жүрүшөт. А биякта президент айтып атат, жумушчу орундар камдагыла элдин көйгөйүн чечкен иши жок заты Нур Кожоевич. Өздөрү понтулуп жүрөт. Базар дегенде жүрүшөт булар. Базар бизнесин мындай котолошуп келишет талпалар. Бирөөлөр постоянный кылышат, алышат, бүттү. 500 киши Токмокто бир гана оокат кылган нерсе базар. Башка эчтеке завод, фабрика жок. Ошол жерде 500 киши эпте оокат кылып, ошону кууп чыгып, ошол супермаркет салгантат да. Мен акимге айтып атам, башка жерден жер берип кой, ошол жака гипермаркет, супермаркет, сен менеджер деп кой. Сен чечишиң керек. Сен даже кумурсканы ыйлатпаш керек. Мойду 500 кишини ыйлатып атасың. Биз билебиз сенин артында ким турганын, Токмоктун мэри, кимдин киши экениңди билебиз, кимдин бизнес экенин да билебиз. Эмне үчүн элдер ыйлап калып атканынчы. Ыйлаткан башка эчтеке чечпейт да. Только ыйлатмай.